Жалпы досторубуздун эсине сала кетсек, биздин долбоорго Кыргызстаныбыздын бардык аймагынан келип катыша алат. Ооба достор, учурда уйгур бийи менен балыкчы шаарынан таланттуу кыздарын сахнага чакыргым келип турат. Анда сахнага тосуп алалы. Жакшы болот, анда Жаш толкун элдик бий ансамблин чакырабыз. Салам Кыргызстан, балыкчы шаарынын жаш таланттарынан ысык салам. Биздин мончоктой тизилген суп-сулуу кымчабелдүү кыргызымдын кыздарынын аткаруусунда уйгур бийи болду. Ал эми кандай болду? Канчалык деңгээлдүү болду? Анда биздин калыстар тобунда сөз кезеги. Кыздар, Жаш толкун элдик бий ансамбль экенсиңер, то есть силердин наамыңар бар экен, элдик. Бул уже серьезно. Ошон үчүн азыр серьезно айтам. Капаланбагыла. Биринчиден муну уйгур бийи по-разному, да, на разные темы, да. Ошон үчүн всегда я прошу мугалимдерден, да, чтобы называли уйгур бийдин атын, да. Азыр болсо силер муну атрибут деп коет, мунучу пиалабы, чаши будем говорить, да. Анан кийин пиала менен билегени баягы монтуп отурдум да, мендечи. Потому что вдруг упадет, переживала, да, скажем. И в конце, когда вот действительно вы показали, что там есть, да,
налили, это было, конечно, здорово, скажу, да, но хочется, видите, уйгурский танец – это стиль, понимаете, это всегда какая-то есть изюминка. Ошону көргүм келди да, но пиаланы койгондон кийин можно было тему развить. Мына ушул жерден көбүрөөк бийлеш керек болчу да, бийди көрсөтүш керек болчу да, уйгур бийинчи. Ошондо батыраак эле кайра алып алдыңар да пиаланычы. Азыр мына дагы бийди көрсөтөсүңөр мындай дегенде, бул силерге эмес кыздар, силерге эмес, мугалимдерге пожелание, да, баягы бийди койгондо, как я говорю, назвать обязательно танец, как оно называется, да, и усложнить. Девочки, тем более уже у вас возраст 13-15 лет, а значит уже, как я вам сказала, тем более вы народный ансамбль, да, это уже много значит. Поэтому, конечно же, хочется, чтобы вы действительно, вы молодцы, у вас костюм подходит, все уйгурский, да, это все, к этому я никаких замечаний у меня, но пожелание, как я сказала, усложнить танец. Хорошо? А так я вас поздравляю, умницы. Улыбались. Это здорово. Эми эжекемиз айткандай мен да сизге ийгилик каалайм эң сонун. Мына азыр формаңардагы, бийлеген бийиңер дагы, музыка дагы бири-бирине толуктап турат да. Мисалы, уйгур элинин бийин кийим кечеси менен, мимикалар менен түшүндүрүп атасыңар да. Ошон үчүн мындан ары да ийгилик каалайм, дайыма жылмайып, жүзүңөрдөн жылмаюу кетпей, элге, бизге, журтка жакшылык каалап, жылмайып жүрө бериңиздер. Ийгилик.